Мен турган жер Ысык Ата районундагы Nooruz суу курулмасы. Мындан 38 жыл мурун курулуп, ошондон кийин такыр капиталдык ремонттон өтпөгөндүктөн бу жердеги арыктар толуп, суу ташкындары келип, кумга, ташка толтуруп, бу жерден астынан эмес, суу үстүнөн өтүп, айылды каптаган күндөр болгон экен. Быйыл мамлекет тарабынан 8 миллион сом каралып, учурда суу чарба кызматкерлери күнү түнү эмгектенип жатышат. Аталган райондо сугат каналдары негизинен тазаланып бүткөндүктөн дыйкандарга сугат суусун берүүдө эч кандай кыйынчылыктар болгон жок. Механикалык тазалоо жумуштары өз мөөнөтү менен аткарылды. Райондогу суу көлмөлөрүндө жетиштүү деңгээлде суу топтолуп, дыйкандар сууну каалагандай пайдаланышты. Сугат суу болгон дыйкандардын суроо талабы азайгандыктан учурда эң негизги көйгөй жараткан Nooruz каналын кайра калыбына келтирүү иштери тынымсыз жүрүп жатат. Быйылкы жылы Чүй областына капремонт боюнча 500 миң акча каралган, ошол мамлекет тарабынан. Ошол титулга киргизилген 8 миллион акча. Анан ошол титулдун ичиндеги бир объектини биз ошо быйылкы мына вегетация ана бүттү. Азыр ушул мына сентябрь айынан бери ушулардын баарын бетондоо жумуштарын, тазалоо жумуштарын иш жүзүнө ашырып атабыз. Угушумча инженерлердин айтымы менен 20 кубка чейин көтөрүлө алат дейт. Бирок илгери мен анда бала кезде экенмин, 40 кубка чейин, 42 кубка чейин суу келген күндөр болуптур дейт. Эми Талкалап кеткен, талкалаган дейт. Ошол күндөн бери бул сооружение жакшы ишке кире албай калды. Биякта тазалоо иштери жүрүп атат бүгүнкү күндө. Бир 10 күндөй болуп калды. Буюрса аркасынан эле жанагы могу капталдарды дагы бекитип, бетон иштери жүрөт. Андан кийин буюрса сварочный иштери жүрүп, жана шлюздардын баарын, гидранттар баарын ордуна калыбына келтиребиз буюрса. Жедеп камыш жапайы бак өсүп, бир нече жыл каралбай калган, сууга тоскоолдук жаратып келген бир нече чакырымга созулган Красная речка каналынын акыбалы республикалык курултайларга чейин көтөрүлүп, маселени түп тамырынан бери оңдоо иштери башталган. Буга негиз мамлекет тарабынан тиешелүү каражат бөлүнгөн. Бул канал Краснореченский деп коебуз. Узундугу 12,5 километр. Курулганы 1927 жылы курулган. Илгерки канал бул 4 хозяйствого суу берчүбүз. Совхоз Димитрова, колхоз Ленина, 40 лет октября, анан Качкарбаевага и Кантка да берчүбүз. Бул каналды бетон облицовка кылабыз деп титульныйга киргизгенден кийин акча бөлүндү. Эми болсо 3 километрди Кудай буйрса бетон облицовка кылабыз. Кышты-кыштай тыным албай эмгектенген Ысык Аталык суу чарба кызматкерлери жай бою эмгектердин үзүрүн көрүп, эми дыйкандарга көйгөй жаткан башка маселелерди чечсек деп түйшөлүп турган кездери. Сталбек Абдыраев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.